Өмүрүн энергетика тармагына арнаган Бермет Иманкулова учурда 57 жашта. Ал 30 жылдан бери Бишкек электр тармактары ишканасынын Арча Бешик көмөк чордонунун Кезметтеги электр монтаждоочу болуп иштейт. Айтымында сүйгөн кесибине бала чагынан кыялданып жүрүп жеткен 44 энергетиктин арасындагы жалгыз айым жөнүндө кабарчыбыз Сайрагүл Полотова айтып берет. Неден өчкөн ошол биздики максимально токовая защитадан өчөт, анан отсечкадан өтөт да. Бермет Иманкулова 30 жылдан бери Арча Бешик көмөк чордонунун Кезметтеги электр эпкери болуп иштейт. Аталган ишканада 44 эркек киши жана жалгыз Бермет айым экенине карабай, өз ишине так жоопкерчилик менен мамиле кылат. Айтымында бул кесипти бала чагынан эңсеп жүрүп аркалаган. Мен бала кезимден эле ушу тиги эркек балдардын кылган жумушуна аябай кызыкчумун. Анан үйдө турганда баягы жакшы мультиктерди көрөр элем. Ал кезде билесиңер да кечки саат 6-да эле болчу. Ошол кезде свет өчүп калса, анан ойлочумун да ким өчүрүп атат, эмнеге өчүрүп атат, кандай өчөт болду экен, кандай күйөт болду экен деп аябай кызыкчумун бала кезимден эле. Анан ошон үчүн мен энергетика кесипти тандап, анан именно ошо дежурный электромонтер болуп калганым себеби да ошо да. Анан бул кызмат мага жумуш абдан жагат. Мен экинчи жолу жаралсам деле энергетик болмокмун деп ойлойм. Мага абдан жагат. Бермет Иманкулова жолдошу экөөтөн Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде билим алышкан. 3 кызды чогуу тарбиялашып, 2 улуу кызы ата-энесинин жолун жолдошкон. Аялынын энергетик болгонуна тоскоолдук жаратпай, тескерисинче сыймыктанып ар тараптан колдоо көрсөтүп турган. Жолдошум аябай түшүнөт, колдойт, бири-бирибизди колдойбуз, түшүнөбүз. 24 саат ушул жерде отурам. Ысыкта, суукта, шамалда дегендейчи. Анан кийин бири-бирибизди аябай түшүнүп колдоп турабыз. Жумуш жагат. Балдарым ооруп калган күнү жолдошум көп колдоо көрсөтөт. Сеники эми сменда, сен сменге чык, мен карайм деп. Авариядан, конечно, кээде баягы адамсың да, коркуп, волноваться этип, чоң эмел болуп кетпесин авариялар деп. Ошо нагрузкаларды, напряженияларды, майлардын уровендерин контролировать этип, ушинтип жоопкерчиликтүү карайбыз. Азыр болсо жакшы, Кудайга шүгүр. Мына оборудованиялар вакуумный болуп алмашып, бизде реконструкция жүрүп атат, системада жакшы да. А мурда баягы масляныйлар менен иштечүбүз, анда кичине кооптуу, баягы май күйүп кетеби, жарылып кетеби деп. Анан корккон күндөрүмдү эстей албайм, бирок күлкүлүү күндөрүмдү эстей алам. Каарманыбыз учурда 57 жашта, бирок Шамдагы жаштар менен тең тайлашып иштейт. Нөөмөттө 1 сутка туруп 2 күн бою эс алат. Кесиптештердин айтымында Бермет айым өз кесибинин чебери гана эмес, эне катары дагы пайдалуу кеңештерди айтып турат. Опыты өтө чоң. Биз унутуп калышы мүмкүн, бирок эже бизге эскертип, бизге мындай айтып турат да, бул жагы мындай болот, мындай кылгыла деп тууралап турат да. Смен алганда кандай баарын бизден тактап сурап алат. Биз шашып атсак да бизди кетирбей сурап, бул жагы мындай болду, тынч болду, эмне болду, эмне изменения бар. Ошонун баарын тактап өзүнө мындай сурап алат да. Жоопкерчиликтүү өтө. Мындай айтканда биздин апабыздай эле, экинчи апабыз эле болуп калды бул жакта. Ошондой эле бизге тарбия берет, тазалыкты карагыла деп өтө катуу айтат. Калкты жарык менен камсыз кылууда энергетиктердин салымы чоң. Анткени ар кандай аба ырайында электр энергиясын үзгүлтүксүз аварияга дуушар кылбай иштөө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ал эми энергетикадагы аял үчүн бул кесипти аркылоо бир топ түйшүктүү. Ал үчүн өз кесибине берилип, аны сүйүп иштеш керек. Ошондо гана кыйынчылыктарга туруштук берет. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.